Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бишкек шаарынын Ак Ордо 3-түн жаңы салынып жаткан мектеп больницага жакын жерден ушул өзүңүздөр көргөн чы кыйып салынган 2 кабаттуу толук бүтө элек там сатка коюлуп атат. Участок издеп жүргөндөр, там издеп жүргөндөр видеону көрүп турлар. Мен силерге так дарегин түшүндүрүп берейин. Ак Ордодо Элмирбек көчөнү баарыбыз билебиз. Ошол Элмирбек көчө менен түштүктү көздөй көтөрүлүп келатканда мектеп бүткөндөн кийин эле асфальт көчө бар. Эркинтоо көчөсү, ошол Эркинтоо көчө менен күн батышты көздөй келе жатканда 1 километр жүрүп келгенде эле Арпачы көчө көрүнөт туугандар. Ушу мечиттин жанындагы көчө. Ошо Арпачы көчөгө бурулганда эле ушул экинчи тамды көрө аласыздар, оң жак бетте. Ушул аябай жакшы салынган там. Участоктун жалпы аянты 4 сотых, маңдайкы забору пескоблоктон коюлган, воротасы коюлган. Бул тамдын узун туурасы 11 ге 12 туугандар. 260 квадрат болжолу менен өзүбүз үчүн салганбыз дейт. Аябай муда кылып, могул смапоис колонналарды караңыздар, аябай жакшы кылган. Могул жерде да айта кетейин да туугандар, кээ бир ушундай узкий 2 кабатка тике кеткен айнектерди көбүнчө ушул жерде сма колоннаны үзүп туруп сплошной кылып коет да. Ал ушу кетип аткан сма колоннанын связын үзүп коет. Муну караңыздар, аябай билген адамдар курган ошо сма поисту үзбөй алып өткөн дагы, анан астына үстүнө ушундай узкий айнек коюлган. Дизайнда караңыздар, аябай жакшы чыккан, современный типте. Айнектерди овальный болуп чыккан, экинчи кабаттындагы балкондо ушундай балесиналар коюлган. Участоктардын баары кошуналар менен такташкан. Бул жерде суулардын баары киргизилген. Үйдүн ичине кирели, бисмилла. Киргенде эле бул жери прихожка, прихожкадан оңго душ, санузел, бардык суу түтүктөрү, канализация трубаларынын баары кошулган, монтаждардын баары бүткөн. Андан кийин бул жагында чоң зал холл менен бирге. Проектисине бул жагында ушу ТВ зона, бул жагында конок тозуучу зал кылып бирге экен да студия. Перекрытие болсо мына жакшы плитадан, бул жагында кухнясы. Шубактардын баары бүткөн, суу түтүктөрүнүн баары кошулган. Эң негизги жумуштардын баары бүткөн туугандар. Лестницанын карказы, калган жумуштардын баары өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша тандап бүтүрө турган жумуштар калган. Мисалы, кафель өзүңүздөр каалагандай кафель чаптасаңыздар болот. Лестницаны дагы каалагандай лестница тандасаңыздар болот. Ошондой эле сыртындагы кандай кылып жылуулайсыз, кандай травертинби же болбосо сары ташпы өзүңүзгө ылайыктуу гана тандап ала турган жумуштар калган. Калган негизги жумуштардын баары бүткөн. Экинчи кабатына көтөрүлүп атабыз мынакей. Экинчи кабатына көтөрүлгөндө бул жери чоң холл. Кененин караңыздар, бул жакта да малый зал кылып колдонсо болот. Бул жагында бир спальный, шубактардын баарын подмаяк бүткөн, заливкасы бүткөн, пена бетон куюлуп, астына ОСБдан токулган. Бул жагында дагы бир спальный. Айнектердин баардыгы күн көйгөт туугандар, караңыздар. Бул жагында дагы бир спальный. Но айнектин эстерге бир көргөзүп берип коеюн. Мынакей. Караңыздар, мына холодильник жабылгандай жабылат. Кол мучу менен мына. Эки положенияда летний, зимний. Бир да шеллер калбаган, атайын жакшы, эң кымбат айнек коюлган дейт. Бул жагында караңыздар, лестницага кеткен, брага коюла турган проводтордон бери калтырылган. Баасын туугандар 159 000 сурашып атат. Өзүңүздөр дагы чалып содалашып көрөсүздөр. Эгер чын эле ушундай бир участок алып там салам деп жүргөн болсоңуздар, ушул тамды алып бүтүрүп кирип алсаңыздар дагы аябай жакшы салынган там. Ушу Бишкектен участок издеп жүргөн, там издеп жүргөн досторуңуздарга бул видеону жөнөтүп коюңуздар.